аспиранты, молодые ученые, научные работники, которые имеют свои будущее, понимаете, связанные со мной. Я не подлец и не предатель, чтобы уйти просто так, бросив свой молодой коллектив. Куда эти ребята, 50 человек, пойдут? Ладно, взрослые, которые работают здесь, это вопроса нет. А молодежь, научный отдел, аспирантура, ординатура, куда они пойдут? Вопрос. Поэтому, уважаемый президент, я вам еще раз обращаюсь. Я сегодня разговаривал с вице-премьер-министром. Он мне попросил, чтобы я ничего не говорил, не выступал. Это просьба президента была, сказал. Я этого держал. Слово. Он сказал, создается комиссия в правительстве. Едил Байсалов сказал, вице-премьер. И комиссия будет определять, кто прав, кто не прав. Есть необходимость создавать такую больницу. И при приезде президента, президент поставил точку на это. Нет. Опять же, министр, не слушая вице-премьера, который курирует правительство, министерство, занимается самоуправством. Тем более наш центр. По положению, хоть старое на положение, оно не отменялся, не отменен. Утвержденный Минюсте, устав нашего центра. Подождите. Минюсте. Утвержденный Минюсте. Еще не отменен положение, хоть старый. Там учредителем является городской кеңеш депутатов. Я обращаюсь к депутатам городского кеңеша. Это ваш авторитет. Это вы должны решать этот вопрос. Исключить нас, выйти из учредителем нашего центра. Это мэрия города Бишкек и Минздрав. Вот 3 организации. Нет, министр занимается опять же самоуправством, назначает, то есть реорганизовывает и назначает нового директора или главврача больницы. Вот пришли замы. Поэтому вот мой коллектив молодой. У вас пока нам президент не примут решение, мы вас сюда не пускать не будем. Урматтуу элим, урматтуу биз шайлаган, биз урматтаган урматтуу президент Владимир Нуркожоевич, мага эртең менен Едил Байсалов чалды. Сиздин атыңыздан мага чоң саламын айтты, жылуу сөздөрүн айтты. Мындай болбойт деди. Биз азыр комиссия түзүп, сиз келгенче баарын минус плюстарын карап, ким прав, ким прав эмес. Бул есть необходимость реорганизациясы барбы жокпу? Ошону чечип бүткөндөн кийин президент келгенде өзү решениени кабыл алат деди. Ошондо мен айттым, мени сүйлөбөй тур деди. Мен айттым, мен сүйлөбөйм, макул. Чакырыңыз мени өзүңүзгө. Министрди чакырыңыз. Экөөбүздү ортого отургузуп айтыңыз ушуну. Элдештириңиз, мен макулмун. Мен деп айттым, мен унчукпай отургам. Мына азыр министр өзүнүн самоуправствон мыйзамсыз өзүнүн баягы коросундагы бир малга окшоп бизди басынтып өзүнүн приказы менен Гилеген центрди реорганизация кылып, жаңы дарыгер, жаңы главный врачты алып келип отургузайын деп атат. Биз эски болсо дагы биздин положение өзгөрө элек эле. Ал министрда бекилген. Ал положениеда ал жерде 3 учредитель бар. Шаардык кеңештин депутаттары. Ал жерде мэрия, ана Минздрав бар. Алар менен акылдашпай туруп, бизди чыгарбай туруп, мондай жаңы реорганизация кылган бул мыйзамсыз. Мен ошон үчүн, урматтуу президент, мен сизди угам. Сизди гана күтүп атам. А бирок бул министр эч кимди укпай туруп, өзүнүн болгон акылы менен жасаган мындай иш. Мен бул замминистрлерди, мына кечирип койгула, мен сиздерди өтө сыйлайм. Силер улуу адамдарсыздар. Биздин жетекчибиз болуп эсептелесиздер. Кечирип койгула. Биз сиздерди киргизе албайбыз. Президент айтсын, ошондо кет десе мен кетип калам. Колдойбуз агай. Урматтуу коллегалар, мындайда биз эми медицина тармагы, медицина мекемеси бул мындай интеллигенция билесиздер. Анан юридикалык жактан баарыңыздар билимиңиздер
мен ойлойм жогору буйрукту аткарыш керек. Анын үстүнө акыркы мезгилдеги оптимизация болуп аткан иш-чаралардын алкагында барлык эле мекемелерде оптимизация болуп атат. Билбейсиз да. Сабыр атышпекчи. Мына былтыр январдан баштап апрелден толугу менен көп организациялар реорганизация болду. Анан ар бир мекеме өзүнүн багытында иштеш керек деген. Мына биздин юристибиз эми буйрукту даярдап бүгүн ошол жаңы директорду ошол жаңы түзүлүп аткан реорганизация болуп аткан мекемеге министр дайындап атат. Сиз мына жаңы директор тап келдим деп атасыз. Жаңы директоруңуз тураңыз, бир спец өткөрө алабы? Бир операция кыла алабы? Bir yaş okmuş bunu yürüt alalım. Kılalbayt. Onun dengeli yok. Bırak ben hazır, ben bugün 8 operasyon oldu. Barın atmayın kıldım. Hazır alıp gireyim o şekilde operasyon. Cazayı boşanın. Bana bekle, invalidlerin toragası geldi. Hazır aytağız. Azamat, давайте. Ошого бири-бирибизди урматтап, сыйлап. Жок, ошо урматтап сыйлаганыңар менен силердин министриңер менен силер кошулуп туруп азыр деген бул кишинин деген кылып аткан операциясын приоритет этип атасыңар силер. Ушу маалда, ушу тапта момча кишини алып алыпчы. Азыр ушу алып келген министриңер ким экен ал? Азыр ошол переодеваться этип ошол операцияны реорганизация болуп аткан мезгилде мындай карамай. Реорганизацияны мындай кылабыз. Бул кишинин деген уже тажрыйбасын деген эл билет. Канча инвалид билет. Силер билбейсиңер, алсаныңар аман кишилер билбейсиңер буну. Биз билебиз. Биз башыбыздан өткөрүп 15-20 жылдап инвалид болуп учерде жүрөбүз. Ошол кишилер билет. Бул деген тока башы байке. Могу мынакей азыр мына бу эме боюнча телевизордон да көрсөтүп болуш керек. Жанагы ким министриңерге жетет бу дагы. Областтардан чогулуп келет инвалидтер. Мен силерге ушу үчүн гарантия берем. Ушу байке бутун түздөгөн, колун түздөгөн ушу кишинин эмгеги үчүн келбесе мен силерге мынакей айтып берейин. Уруш талашы жок, бул ким жанагы министрибиз, аканитовый министр деп телевизордон эле көрүп жүрүптүн ал кишини. Ал байке деген тура эмес кылып атат, вообще тура эмес кылып атат. Азыркы ушу мүнөттө силер деген 5 кишини инвалид кылган калдыңар ужачы. Знаете почему? Потому что вы прерываете работу 8 операция. Оор операция. Силер келип туруп ошол баарын 6-дан бери жүрөбүз. Даяр чабып баарыбызды чакырып атат. Мен айттым, бүгүн 38 операция. Эч ким бара албайт сага. Бауырларым баары наркозго даярданып, наркоз берилип калган орлор. Барын таштап коюп кетейин. Дезин операция жасаш керек. Силер аны түшүнбөйсүңөр. Отуруп контордо жок болсо андай ишти силер мына факт тоскоолдук болуп атпайбы? Вы целый полчаса. Канча кишини бастырды бул киши? Жок. Кандай анан чыгарымды Билсеңиз бери. Урматтуулар, мындай реорганизация болгондо өзү ушундай эки тарап болот. Байке, ичерде мындай болуп атат да. Биз дагы ошо ушу Кыргызстандын жараныбыз. Биз да ушул жерде жүрүп, мына мен, например, производство трамвайдан инвалид болдум. Ушу киши аркылуу жашап жүрөм. Баспай калган кишинин канчасы? Колу жок мына. Бир колу жок. Жок, бул кишиге ким наразычылыгын билдирип атыптыр? Айтыңыздарчы. Мисалы үчүн баспага менин кызым бастырып атат. Кандай сиздер элдерден акылдашпай туруп алып коесуңар? Наразычылык жок, агай. Бул кишинин колунда Жок, сиздер мындай кылсаңар, силер бошол кишинин колунда эч кимде кол жок. Өзүңөрдүн министриңерге барып туруп, чочерден мындай кыллачы. Давайте бул кишини деген сейчас не задерживайте. Биринчи вопросто, просьба да. Биринчиден мамлекеттик мекеме. Жок, мамлекеттик эмес да. Жок, ал силер кабинеттен отуруп решать этип коесуңар. Бичерде биздин эле Кыргызстандын жарандары деген на минуту идут эмечи, тиги операциясы жылбайт, эне киши кыйналып болуп атат. Силер бичерде ок, сейчас я пока там сяду, здесь сяду деген. Жок, азыр агай. Ошо министр канча айлык төлөп берет экен врачтарга айтсынчы. Булардын айлыктары ашып кетсе 6 миңден көтөрүлө элек дагы. Отуруп алып булчуп сүйлөгөн сөзү эмне аны? Келип түшүнүп положение врачтар биринчи колдош керек, буларга бериш керек, анан кийин ызылдаш керек. Жөн эле келтирип, эмнеге биздин врачтар? Просто агай, сиз деле мындай сакалдуу киши экенсиз. Көп нерсени көргөн экенсиз. Бул деген баягы мындай Филькина грамота болуп атат да. Бул жерден мен мынакей биз да ошо бизде Кыргызстанда ошо налогун төлөп бизде жашап келатабыз. Министриңерге тиги назначенныйын алып алып баргыла айланайындар. Биякты жумушун тоскоолдук келтирбегиле, адан кийин анан операцияны бир кандайдыр бир ордун бирөөгө эметебиз, анан отуруп путем диалога чечсе болот бул вопросты. Не надо там с больной головы на дурную переводить. Биз балдар үчүн бул агай таппай калсак чет мамлекетке чыгабыз. Министр бизге жолубузду төлөп берет экен. Жакчасын төлөп берет экен. Мен деле көрүп отурам, бул киши деген операция кылып атканда мына Инстаграмда Бешеналиев уже назначил, Жумабекова уже сняли деп уже дезинформация кылат. А он когда в поте лица работает здесь, человеку жизнь спасать, то есть чтобы человек ходил или еще что-нибудь дегенде. Как врача. Нет, ну это да, как врача, ну вы ему же не даете работать. Аргайдагы бир мындай необоснованный эмелер менен, претензиялар менен
вы срываете ему работу. Уяттай, дүние жүзі таныған кішінің өз бар, вообще уят. Да. Анын келіп ол азыр баягы новая метелка по новому метет деген эски пемен ешким деген не отменял. И он сейчас начнет то так, то не так. А в это время люди здесь страдают, понимаете? Жок, мен мындай кечирип койгула. Бул мекеме жанагы биздин устав боюнча мени мэр назначить этет. Биз пока уставды өзгөртө элекпиз. Туура эмес болсун. Чыгайык, уже мэрия горкеңеш бар. Учредитель еще горкеңеш. Ошо мэриядан горкеңештен алып келгиле. Законду нарушать эткизген. Мы все законопослушный гражданин. Азыр мындай кылалы, кагай. Мен вице-премьерге болсо дагы силер азыр ушул саатта, ушул тапта агай. Мындай акылга салып, бул агайды деген жумушун жетили. Тиякта киши күтүп атат. Понимаете? Вы операцию срываете. Нет, если вы эти вещи, я, конечно, не задержу. вы прекрасно все эти вещи занимаете. Вот, и не надо здесь азыр келип алып туда. Да, эти вещи давайте мирным путем будем, сядя за столом, диалог менчесте болот. Плюсы, минусы учитывая. Тем более азыр президент на выезде. Ну, вообще-то... Такое ощущение, как будто он улетел, а тут раз без его ведома что-то тут мутят, тогда горно, бир горны, что? Так что азыр не надо, вы людей срываете. Принципте турсаңар, азыр учердеги больнойлор эле бу жерге турчу болсо, жөнөчү министрине өзгөрө албайт. Мындайда мен уюштурат деп мен сизден күтпөдүм эле. Дүйнө жүзү Коллектив против, биз өзүбүз чыгып атабыз. Өзүбүз чыгып атабыз. Коллектив против. Вице-премьер менен сүйлөшүп атам. Мен ешким чакырган. Байсалов мырза менен. Кечирип коюңуздар. Мен бул жерде жүрөм, ошо больнойлор Кечирип менен. коюңуздар. Мына бу жерде замминистрлер келиптир, приказды көтөрүп, жаңы адамдарды алып. Бу жерде элдин баары чогулуп, буларды киргизбейбиз деп атат. Мен сиздин эртеменки айткан сөзүңүздүн баарын элге айтып түшүндүрдүм. Президент келби, комиссия түзүлөт, комиссия чечимин чыгармайынча мен буларды киргизбейм деп айтып атам. Ошону сиз бизди колдойсуз, бу жагандай аны өзүңүз чечесиз, но жанагы сиз айткан, мага айткан сөз аткарылбай атат. Мен өз сөзүмө турдум. А сиз буларды мен кандайча кабыл алам, мен түшүнбөй атам. Вы дайте указания, чтоб это самое, они работу прерывают сейчас на данный момент. Ведиль Мырза. Өзгөр чалгыла вице-премьер, мен силерге берсем. Дайте людям работать, пожалуйста. Кеткилечи, жанагыңардын баарын сыпырып алып, жеңип алып кеткилечи, анан отуруп сүйлөшүлөт, бул сүйлөшүлө турчу маселе. Азыр мунун аркасы деген жаман нерсеге алып барат. Азыр бүт инвалидтер көтөрүлөт. Кыргызстанда ветерандар көтөрүлөт. Чоң революция башталган, президенттик башталат деп атасыңар, айланайындар. Мен кийинкисине, мен урматтуу элим. Мен кийинкисине жооп бере албаймын. Эл көтөрүлүп атат. Талаштан мага бүгүн айтышты, 1000 деген адамдар чогулуп атат дейт. Мен айттым, айланай токтогула. Жок, причем тут талаш? Здесь бүт эле жерде. Биз маданияттуу элбиз. Оштон, Баткенден, Жалалабадтан эл көтөрүлүп атат. Нарындан, Көлдөн эл айтып атат мага, айланайын. Менен көтөрүлбө, биз мыйзам жер менен кетейик. Мыйзам талашында болоюк. Биз мыйзам талашында болоюк. Силердики мыйзамсыз. Силердики мыйзамсыз. Силердики рейдерский захват. Рейдерский захват. Мыйзамсыз. Люди после операции спокойно. Түшүнүңөрбү? Камап койгула алып бар. Покой керек жерге силер эмне элге деген спокойствие керек жерге медицинский учреждение келип алып салып атасыңар. Понимаете, вы нагло вот так элди кыйнап атасыңар. Вам обязательно Бияк менен сүйлөшкөн киргенге акын бар да, мен синак мекеме. Жок, биз айтып атпайбызбы. Биз киши менен дарланабыз. Бул киши бизди орунду. Киши менен дарланабыз. Бизге башканын кереги жок. Түшүнүктүү да болду дейм, кетип калды. Эл кабыл албай баргыла. Давай, жандай көрөм. Эл дегенде мындай да. Эгер коллектив киши. Жок, коя турган. Давайте приемга кабыл алгыла. Эмеге 600 киши президент. Министр здравоохранения, и у него будет. Эмеге неправительственная организациядан 3 киши и будем сидеть. Давид этпеңиз мени. Мени давид этпеңиз. Укугуңуз жок мен. Сүйлөшкөн адам кетпес сыйлайм деп атам. Силер элди кыйнап атасыңар, бу жерде ооруп Emne müşahede
кабиле. Kapıra gel görülüyor ya kabile. Hakaniyet ketsin. Kudayga şükürden şundan kişi örgünde bu. Saklagan orada kare böyle getirelim. El var diyor. Cümleyi sağlayın. Korkmaz. El var ne? El kontrol etme. Var mı? Açığa koyun. Üstünden koyuyoruz. Var. Bu eşittirki orun gelip koyunga bular kabile. Сволочи, шектер Мына көрдүңүзбү, мына операцияны 6-дан бери эртең менен күтүп атышат. Не дают работать? Позор это вообще. Медиктерге ушундай кылат. У них и так работа стрессовая. Калчы кандай операцияларда турушат. Биз сиз менен биз агай. Операцияңызды жасай бериңиз, сиздерге келет. Да. Ооба. Сабырбек Жумалиев коркпоңуз, мына эл туратында барасыз. Мына үйтүптөн коюбуз барына. Коркпоңуз болду. Эл бар мына жерде. Бирөөсүнүн бутусуну, бирөөсүнүн бутуну ишен келген. Классташтарга чыгаргыла, одноклассниктарга тартып чыгарып бериңиз. El görsün, jurt görsün, президенттен жетишин. Конечно. Жөндөн нормально иштеп аткан кишиге тийиш берсин. Yakınlarda çok ekan, qayda qayda gelivergençi. Kızının orada çok ekan, aklıma geldi. Жок, алар кетти, жакшы. Бардык жакта жыргатып бүтүп эми ушул жер калды. Кумату говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн 4 февралда саламаттык сактоо министри Алыкадыр Бейшеналиев журналисттерге Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борбору боюнча маалымат жыйын берип, министр аталган борбор жоюлуп, тез жардам ооруканасы болуп түзүлгөнүн жана ошондой эле жаңы жетекчилер дайындала тургандыгын буга чейин айткан. Азыр мына ушул аталган ооруканага жаңы жетекчилер жаңы жетекчилерди тааныштыруу үчүн атай ошол министрликтин кызматкерлери келген, бирок бул жака атайы ушул борбордо иштеген дарыгерлер жана ошондой эле бул жактагы бейтаптар чыгып, аларды киргизбей койгондугун өзүңүздөр түз эфирде күбө болдуңуздар. Азыркы тапта ушул тааныштыруу үчүн келген кызматкерлер, министрдин орун басарлары кайра өз кызматына кетишти. Бул жакта чогулгандар аларды борбордун ичине киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Алар ушул Жумабеков деп кыйкырып, ал эми ушул жайдын жетекчиси Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал өз кайрылуусунда ушул президенттен гана буйрук күтө тургандыгын айтты. Биз азыр бул жака чогулгандар жалаң дарыгерлер. Алар ушул Сабырбек Жумабековдун таламын талашып, өз пикирлерин айтып өтүштү. Биз азыр эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.